Саламатсыздарбы, күндүзгү сааттарга алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Студияда Гүлшайыр Турдалия кызы. Бишкектин Манас проспектисинде жайгашкан номер 41А көп кабаттуу үйүнүн 8 кабатында батирдин балконунан 2000-жылы туулган кыз секирип, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аялды түшүрүп, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жерине Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучу, штаб, Ички иштер министрлиги жана тез жардам кызматкерлери тартылган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо бирдиктүү округдагы добуштардын кол менен 28,55% саналып бүттү. Ага ылайык жалпы 2494 шайлоо тилкесинин 712 участкасынын маалыматы келип түштү. Ал 28,55%ды түзөт. Кол менен эсептөөнүн алдын ала жыйынтыгы Ата журт Кыргызстан 14,58, Ынтымак партиясы 13,84, Ишеним 11,90, Альянс 7,4, Ыйма-Нуру партиясы 7,61, Эл үмүтү партиясы 6,4, Бүтүн Кыргызстан партиясы 5,69% добуш алган. Шайлоо тилкелериндеги добуштар кол менен эсептелип жаткандыктан маалыматтар өзгөрүп турат. Автоматтык эсептөө үкөктөрү добуштардын 97,59%ын эсептеп чыккан. Анда Эл үмүтү партиясы 5%дык босогону ашып өткөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын серверинде эч кандай мүчүлүштүктөр болгон жок. Бул таблицанын ишиндеги маанилүү болбогон программалык ката. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Анын айтымында, мындан мурда ачык айкын шайлоо процессин өткөрүүнүн алкагында БШКнын программисттери жарандар үчүн кошумча аянтча түзүшкөн. Анда онлайн режиминде автоматтык эсептөө унааларынан шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдын ала маалыматтар жарыяланып турган. Муну менен катар БШК мүчөсү бул ката хаккердик чабуулга дагы байланышы жок. Сайт жакшы корголгон деген Жылкыбаев. Программалык катачылык БШК жетекчилигине жыйынтыктоочу пресс-конференцияга бара жаткан жолдо белгилүү болгонун жана бул фактыны эч ким жаап жашырбай турганын кошумчалады. Шайлоо бүткөндөн кийин кечки саат 8ден кийин маалыматтын баары мына бул серверге келип түшөт. Мына бул серверде эч кандай сбой, же болбосо бир кийлигишүү болгон жок да. Сервер кандай иштеп атса, ошондой эле иштеп атат. Эч кандай маселе жок ал жерде. Анан серверден келип биздин негизги сайтка түшөт. Сайтта анан баягы маалыматтар ар бир партия боюнча, талапкер боюнча чыгат. Бул сайтта дагы эч кандай өзгөрүүлөр, сбойлор болгон жок. Бул иштеп атты. Бул сайтта. Андан кийин анан бул кыскача мындай маалыматтык баракча ачылган. Биздин Борбордук шайлоо комиссиянын IT адистери ачкан. Муну эмнеге ачкан максаты? Бул ошол бул негизги сайттан киргенден кийин караш үчүн дагы бир баракчасына кирип, анан дагы бир баракчага кирип, ошондо 3-4 баракчага ачкычакты баягы түшүнбөй калат, анан көп маалыматтарды баягы талдай албай калат деп, жарандарга жеңилдик болуш үчүн баягы бир эле басканда чыккандай кылып кыскача баракча ачкан. Ушул баракчадагы эсептөөчү формуласынан сбой кеткен да. Эсептөөчү формуласынан бир нече мүнөткө механический деп коет муну катачылып, ошондон жанагындай маселе жаралып калды. Кыргызстанда бүгүн 1 декабрга карата коронавирустагы 53 адамда аныкталды. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 18, Чүй облусунда 10, Ош облусунда 3, Ысык көлдө 7, Жалал Абадта 7, Баткен облусунда 8 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 102 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 378 бейтап, амбулатордук түрдө 466 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.404 адам коронавирус чуктурган, алардын ичинен 178.332 киши айыгып чыкса, 2.749 адам каза болду. Өлкөдө акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 10.555 адам эмдөөдөн өттү. Маалыматка ылайык анын ичинде 6.044 адам вакцинанын биринчи дозасын, 4511 жаран экинчи дозасын алды.
Кыргызстан боюнча жалпы 1.116.666 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 897.630 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Улуттук банк кезектеги коллекциялык тыйындарды чыгарат. Бүгүндөн баштап көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын урматына көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине 30 жыл коллекциялык тыйынын, ошондой эле саламаттыкты сактоо жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, ыктыярчыларга жана COVID-19 пандемиясынын жеңүү үчүн эмгектенип жаткан бардык адамдарга ыраазычылык билдирүү катарында өмүр сакчыларына таазим коллекциялык тыйынын жүгүртүүгө чыгарат. КМШ эмблемасы коллекциялык күмүш тыйындын алдыңкы бетинин негизги сюжети болуп эсептелет. Тыйындын төмөн жагында анын номиналы 10 сом көрсөтүлгөн. Жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган. Ал эми өмүр сакчыларына таазим деген жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган. Монетанын төмөн жагында номиналы 1 сом берилген. Сиздер бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда күндүзгү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен түшкү саат 1-де кезигебиз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.